революционный настрой деген бар да. Ошол убакта победителя не судят. Ошол убакта эмне кылса да жараша берет. Башка ким өзүң айтчы. Бирөө азыр күнү 1 сом бербейт. Биз мындай сахнага чыкканда эл угуучулар негизги баягы бербейби деген нерсени көп эме кылдык. Коомчулукка ишкер катары таанылган Имамиден Ташов деген бар. Бул жетектеген KG Group компаниясы Бишкек шаарында көп кабаттуу үйлөрдү куруу менен алектенип келген. Бирок эл арасында Ташовко карата бир топ нааразычылыктар болгон. Себеби Ташовко тиешелүү курулуш объекттеринин көпчүлүгүндө уруксат кагаздары болгон эмес. Тагыраагы Ташов үйлөрдү мыйзамсыз куруп, аны элге сатып жиберген. Нааразы болгон жарандар укук коргоо органдарына арызданып, анын натыйжасында Имамиден Ташов камакка алынган. Иштин жыйынтыгында Ташов мамлекетке келтирген зыянды төлөп берүүнү суранып, ал үчүн казынага 52 миллион сом төгүп, камактан бошонгон. Камактан бошонгон соң кетирген күнөөсү үчүн мамлекетке төккөн 52 миллион сомго ичи ооруп калганбы же дагы бир башка себеби барбы айтор чет өлкөгө качып барып, өзүнө окшоп элден качып жүргөн Тилекмат Күрөңов сыяктуулар менен биригип алып, өлкөдө революция жасап бийликти кулатууну көздөп жатат. Ошондой эле уюшкан кылмыштуу топтордун колдоосун алуу үчүн акча да берип, аларды каржылаган. Мындан тышкары алар бул максатына жетүү үчүн элдин башын айландырабыз деген ой менен ар кандай куруу жалалары да ойлоп чыгышкан. Мисалы УКМК кызматкерлери 100 миллион сом талап кылды дегени бул кызылдай эле куруу жала. Булардын ою боюнча Ташов ушинтип койсо эл ишенмек имиш. Буга интернетке чыгып кеткен Тилекмат Күрөңовдун бир адам менен сүйлөшүүсү далил. Өткөндө 35 деп атып кайра 100 деп атабы? Эмне деп? 100 миң деп атабы? 100 миллион деп атабы? Үйрөткөн ошентип. 35 эмес да. Буга ишенет да. Жанагы эмеси дагы эме болуп калды. 8 күн алып жатты деген дагы. Көркөмдөгөн турбайсыңар анда. Айра WhatsApp'tan келип атат дейт группалардан. Бул эми жакшылап бекиниш керек эми. Эгерде баары биз ойлогондой болуп кетсе, жана шопурдун шопуру бар го. Ошону шопурун не кылыш керек? Ордун деп. Бул эле принципе. Кыскасы булардын арам ойлору башта элек жатып эле ачыкка чыгып бакмак болушту. Баарынан күлкүлүүсү булар ичара бийликти бөлүштүрүүгө да жетишкени. Өзүн тим эле апакай периште сезип жаткан Күрөңовдун кыялы болсо президенттин иш башкармалыгынын башчысынын орду экени дагы ачыкка чыгып калды. Кыскасы коомчулук кызматтын кулдарын дагы бир кылыгына күбө болду окшойт.